Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көрүп сөзсүз лайк басып, пикир калтырып коюңуздар. Париж Олимпиадасында 90 кг салмакка чейин күрөшкөн Эрлан Шеров аттуу дзюдочубуз биринчи беттешин ийгиликтүү өткөрүп, атаандашы кубалык Силва Моралести жеңип алды. Дүйнөлүк рейтингде бул салмакта 10-орунда турган спортчуну артта калтырды. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Негизги убакытта спортчулар эч кандай упайларды ала алышкан жок. Бирок 4 мүнөттүктүн жыйынтыгында Эрланда 1, атаандашта 2 эскертүү болду. Golden Score же алтын упайларга чейин өтүп барышып, ал бөлүктө да кубалык дзюдочу эч нерсе жасабай, пассивдүү күрөшкөндүгүнө байланыштуу ага 3-чү эскертүү берилип, беттештен четтеп калды. Ал эми андан кийинки экинчи раундда Эрлан Испания үчүн чыгып жүргөн 26 жаштагы грузиялык балбан Тристан Мосахлишвили менен беттешти. Быйыл Бириккен Араб Эмирликтеринде өткөн дүйнө чемпионатында ал спортчу да Ирланда эле бул салмакта коло медалын тагынган. Андан сырткары анын жетишкендиктеринин ичинде Жер ортолук деңизинин оюндарында коло медали бар эле. Бул беттеште Эрлан эмнегедир чарчаңкы көрүндү. Атаандашы көлөмү жактан өзүнөн кичирээк болгонуна карабай, чарчап калгандыктанбы, өзү ыкма жасайм деп бара жатып алдында калып, каршылашы далысын жерге 20 секундага басып жеңип алды. Телекке каршы Эрлан чейрек финалга чыкпагандыктан Олимпиада оюндарында медальсыз калууда. Эми эмне дейбиз? Алдыда боксчубуз Мунарбек Сейитбек уулу кубалык спортчуга каршы беттешин жеңет деп үмүт кылалы. 2023-жылдагы дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси Мунарбек 8-1 финалдык бөлүктөн баштап 57 кг салмагында мушташат. Анын каршылашы кубалык, аты жөнүн толук айта турган болсок, Сайдель Иван Орта Родригес Дель Рей. Бүгүн түнкү саат 12-де бокс мелдеши башталат. 22 жаштагы кубалык боксчу 2023-жылы Өзбекстанда өткөн дүйнө чемпионатында финалга чыккан. Ал турнирде жогоруда айтылгандай эле Мунарбек 3-орунда болгон. Эки спортчу тең ал чемпионатта Азия чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү өзбек мушкери Абдумалик Халоковго жеңилип калышкан. Сайдель Иван Орта Париж Олимпиадасынын жолдомосуна былтыркы Пан-Америка оюндарында 2-орунду алганда ээ болгон. Анда ал финалда америкалык мушкерге жеңилген. Ушул жылдын февралында кубалык спортчу профессионалдар арасында боксташа баштады. Орусияда өткөн IBA Champions Night мелдешине катышып, орус мушкерине 10 раундтун жүрүшүндө жеңилип калган. Биздин мушкер Мунарбек Сейитбек уулуна ооматка алайбыз. Спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып, лайк басып коюңуздар.